Саламатсыздарбы биздин кичинекей досторубуз, силер менен ар жекшемби таң эрте болуучу Балапан шоу программасы аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Достор, силер менен эфир аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Айдана, бүгүнкү программабызды баштаардын алдында бир жагымдуу чыгарманы койбойлубу? Макул, көрүү, барып көрүп келели. Аналеже бүгүнкү биздин конок кыздарыбыз менен тааныштырып кетпейсизби? Бүгүн бизге фестивалдардын көптөгөн жеңүүчүлөрү Мануби ансамблинин кыздары келди. Саламатсыздарбы кыздар? Саламатчылык. Биздин студияга кандай маанай менен келдиңер? Сонун. Жакшы. Кайсы жактан келдиңер? Канча жаштасыңар? Бизге тааныштырып өтсөңөр. Менин атым София Арзбекова. Кайсы жактан келдиң? 51 школадан келдик. Менин атым Хадижа. Мен 51 гимназия мектебинен келдим. Канча жаштасыңар? Мен 9дамын. Мен 8 жаштамын. Канча жаштан бери ушу бийге бийлеп баштадыңар? Мен 7-ге чыккандан бери баштап бийледим. Мен 6 жашымдан бери бийлейм. Бийге болгон колдоону силерге ким көрсөтөт? Манзира Кочонова. Силерге бийге ким алып келди? Ушул бийге баргыла, бийлегиле деп. Апабыз. Биз өзүбүз ичибизде мынтип бийлегенге өзүңөр кызыккансыңар, анан апаңар алып келди. Аналеже мага кызык болуп атат. Бүгүн бизге кыздар канча бий алып келди болду экен? Мага да кызык. Кыздар, силер бүгүн бизге кандай бийлерди тартуулап бересиңер? Апатсы. Көчмөндөр бий. Эки бий алып келдиңерби? Ооба. Бир бийде силер канча адам бийлейсиңер? 20 болуш керек. Бүгүн студияга канча кыз келдиңер? Бүгүн биздин студиядагы 6 кыз бийлеп беребиз.
Айдана ушул бизге алып келген бийлердин бирөөсүн биз биргеликте досторубуз менен көрүп келбейлиби? Макул, мага да кызык болуп атат. Чогуу көрөлү. Азаматсыздар кыздар, көйнөктөрүңөр аябай сонун экен, аябай кооз экен. Силер бул бийди канча күндө үйрөндүңөр? Кыргыз бийди 3 айда биз үйрөндүк. Ал кыргыз бийде канча кыз бийлейсиңер? 10, 6, 20. Ар кандай, Да. Бул кыргыз бийди бийлеп атканда силерге эң кыйыны кандай кыймыл болот? Бизге секиргенибиз өтө кыйын. Сагачы? Аңа деле. Мындан тышкары кандай бийлерди билесиңер дагы? Заманбат бий, гимнастика бий, улуттук бий, классичка бий бар. Эң жакшы көргөн бийиңер кайсы силердин? Меники көчмөндөр бий. Эмне үчүн көчмөндөр бийин жакшы көрөсүң? Улуттук кыргыздын бийини жакшы көрөм мен. Сагач? Мага классичка бий. Кыздар, силер бий боюнча кайсы мамлекеттерге барып келдиңер? Биз Казакстанга, Өзбекстанга барып келгенбиз. Жакында Өзбекстанга барып, биринчи орунду ээлеп келдик. Азаматсыздар кыздар. Кайсы бийди бийлеп биринчи орунду алдыңар? Биз кыргыз бийди бийлеп, биринчи орунду ээлеп келдик. Биздин улуттук бийибиз аларга аябай жаккан окшойт, Ооба. Келечекте дагы кайсы мамлекеттерге баргыңар келет?
Кытай. Дагы? Россия. Турция. Эмнеге ал мамлекетке баргыңар келет? Барып көргүм келет, шаар чоң. Кызыктырат сага? Ооба. Силер чоңойгондо ким болгуңар келет? Бичи. Бичи. Бичи болуп эле калып каласыңарбы? Дагы бир кесиптин ээси болгуңар келбейби? Модель. Сеч? Сүрөтчү болгум келет. Бош учуруңарда ошол нерсе менен алектенесиңерби? Ооба. Мындан тышкары кандай хоббиңер бар? Эмне менен кызыгасыңар? Сабак окуганга кызыгам. Китеп окуганды. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Математика, кыргыз тил, окуу, орус тил, Эң жакшы көргөнүч? математика. Сеникичи? Мага дагы математика жагат. 3 жерде 3 канча? 3 жерде 3 9. Мектепте силерге окшоп бийлеген досторуңар барбы? Ооба. Кимдер алар? Даяна, Хамбике, Айжа. Альмира. Экөөңөр бир класста окуйсуңарбы? Ооба. Кыздар, силерди апаты бийин алып келдик дедиңер, ошол бийди бийлеп атканда силерде кандай сезимдер болот? Менде ыры башкача да, бизи мамлекетибиз эместе, Кытайлар ушинтип ырдайт да. Заманбап бийди бийлегенде силерде кандай ошондой өзүңөрдү башкача сезесиңерби? Жеңил сезебиз. Андай болсо, мага кызык болуп атат, ал бийди кандай кылып бийлешет, ошону чогуу досторуңуз менен көрбөйлүбү? Ана эже мага да кызык болуп атат. Ал бийде кандай кыймылдар бар болду экен? Мен да жерден бир кыймылды үйрөнүп алсам болот экен. Анда кеттик, чогуу көрөлү. Азаматсыңар кыздар, аябай сонун бийледиңер. Бул бийди силерге ким тандап берди? Же өзүңөр тандадыңарбы? Жок, биздин жетекчибиз тандап берди.
Силердин ушундай кооз кийимиңерди дагы жетекчиңер тандап береби? Ооба. Жетекчиңер силерге кандай тарбия берет? Жакшы. Биздин Манзара Кочонова эжекебиз заманбап бийин жакшы бийлесек, урушат жакшы бийлесек, урушпайт. Хадижа, София, силер канча бир туугансыңар? Мен 4 тууганмын. Мен деле 4 тууганмын. Үй бүлөңөрдө силерден башка бийлегендер барбы? Ооба, мен сиңдим Мануби ансамбльде катышат. Мен өзүм эле билем, башкаларым бала. Кандайдыр бир курстарга барышабы? Мен эң чоң байкем айылда жашайт. Орточо байкем болсо повар болуп иштейт. Эң кичинекей байкем медреседе окуйт. Сонун турбайбы. Сен эң кичүүсү турбайсың да? Эркек кыз экенсиң. Сенчи? Мен эң чоң байкем, ал мектепте окуйт, 5-класс. Менин укам андай ал болсо Алей. Кичинекей бул Алечка экен, Экинчиси, менен кийинкиси Мануби ансамбльде бийлейт. Экөөң чогуу барасыңарбы? Ооба. Ал дагы сендей жакшы бийлейби? Ооба. Абдан сонун. Үйдөн сиңдиңе сен бийлегенди, кандай кыймылдарды кылыш керек экенин үйрөтөсүңбү? Мен сиңдиме курска барып келгенден кийин мен кантип бий үйрөнгөм, ошону дагы үйрөтөм. Азамат, кыздар силер жомок окуганды билесиңерби? Ооба. Кандай жомокторду билесиңер? Адабий окуудан биз ар кандай жомокторду окуйбуз. Кайсы жомокторду билесиң? Жалкоо деген жомоктор бар. Кашкыр, түлкү дегендер. Сенчи? Мен дагы ошолорду билем. София, Хадижа, силерге үйдөн апаңар же атаңар жомок окуп береби? Ооба. Кандай жомокторду окуп берет? Биз түшүнбөй калсак, эжекебиз муну түшүнүп, окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле десе, апабыз же атабыз окуп берет, түшүндүрүп. Силердин апаңар, атаңар сыяктуу эле биздин Роза апабыз бар. Ошо Роза апабыздын жомокторун биргеликте көрүп келели. Анда достор, силер экрандан алыстабагыла, бизге Роза апа кандай жомокторду окуп берет экен, чогуу көрүп келели. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Андай десек бүгүн силерге дагы бир жомок окуп берейин. Бул жомоктун аты эшек, ит, мышык жана короз. Илгери бир абышка менен кемпирдин эшеги, ити, мышыгы жана корозу болгон экен. Алар токойдун четинде жашап, абышка дайыма эшегин минип алып, токойдон отун алып келчү экен. Ал эми ити ээрчип алып, токойго барып, ары бери чуркап, ойноп, кечинде кайра абышка менен эшекти ээрчип үйүнө келген адатка айланат. Мышык менен короз үйдө калып, кемпирге караан болот. Бир күнү түн ортосунда ит үрөт. Короодо байланып турган эшек итке айтат: "Сен эмнеге уйкуну бузуп үрүп жатасың?" деп ит үргөнүн токтотуп, "Сен эмне көргөн жоксуңбу? Токой жактан карышкыр келе жатканын." Эшек карышкырдан катуу корккондуктан денеси калтырап, болгон үнү менен кыйкырып ийет. Эшектин үнүн уккан мышык уйкудан ойгонуп, "Эшек, сага эмне болду?" дейт. Эшек мышыкка кайрылат: "Токой жактан карышкыр келе жатат. Сен корозго айт, короз кыйкырсын." Ал кыйкырганда абышка уйкудан ойгонот. Чын эле эртең менен короздун үнүн угуп, абышка уйкудан ойгончу. Мышык корозду уйкудан ойготуп айтат: "Короз, карышкыр келе жатат. Сен кыйкырсаң?" Абышка ойгонот: "Болбосо азыр эшек экөөңөрдү карышкыр жеп кетет." Короз бул сөздү укканда коркконунан үнүн катуу чыгарып кыйкырып жиберет. Короздун үнүн уккан абышка уйкудан ойгонуп сыртка чыгат. Аңгыча ит жан ала калбай үрүп жатканына шектенип үйгө кайра кирип, мылтыгын алып чыгат да токой жактан келе жаткан карышкырды көрө калып жашына калат.
качан карышкыр жанына келгенде абышка мылтыгы менен карышкырды атып жиберет. Ок тийип жарадар болгон карышкыр кайра токойду көздөй качып жөнөйт. Бирок көп алыс барбай бир жерге келип жыгылып калат. Ок тийип ооруп жаткан карышкырдын жанына түлкү келип: "Карышкыр, сен эмне абышканын үйүнө бардың? Абышканын ити, мышыгы, эшеги, анан корозу абдан ынтымактуу. Мен дагы бир кезде алардын үйүнө корозун жегени барып, араң качып кутулгам. Сен короз кыйкырганда эле кайра артка тартсаң болмок. Ит үргөндө абышка ойгонбойт. Эшек кыйкырганда дагы, бир гана короз кыйкырганда абышка ойгонот. Мен сени көргөм, абышканын үйүнө бара жатканыңды. Сен короз кыйкырганын укканда эле кайра артка тартсаң болмок." Карышкыр ачууланып, ок тийген жерин тиштегилеп: "Сен ошондой эле айтып койсоң болмок да." Түлкү күлүп: Мен алыс жакта болчумун. Сен баары бир мени сөзүмдү укмак эмес болчусуң. Азыр дагы укпайсың. Уккуң келсе бул жерден кетип кал. Абышка эртең ушул жерден отунга өтөт. Сени көрүп калса, териңди тескери сыйрыйт. Карышкыр түлкүнүн айткан сөзүн укпай, ошол жерден жылбай жатып алат. Эртеси абышка эшегин минип, итин ээрчитип, отунга келе жатып, жолдон карышкырдын жерге тамган канын көрөт да, итин карайт. Ит канды жыттап, жакын жерде жаткан карышкырды абышкага көрсөтөт. Абышка колундагы мылтыгы менен уктап жаткан карышкырды башка чаап өлтүрүп, терисин тескери сыйрып, үйүнө алып келет. Кемпири карышкырдын терисинен абышкасына ичик жасап берет. Ошондон кийин абышканын ынтымактуу 4 жаныбарынан коркуп үйүнө жырткыч жаныбарлар келбей калышкан экен. Мына балдар, көрдүңөрбү? Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымактуу болгон үйгө, ынтымактуу балдардын жанына эч качан душман жолой албайт. Ошон үчүн балдар, ар дайым ынтымактуу болгула, ар дайым бириңерге жардам берген акылдуу бала болгула. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла. Чындыгында Роза апабыздын окуп берген жомоктору абдан кызыктуу жана ар бир эфирибизде ушинтип жаңы жомокторду окуп берип турат. Анткени сандыгында ар түрдөгөн жомоктордун түрү бар. Ана эле же бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кыздарга эркин микрофон берели. Айдын эже, Манзура эже, мама, папа, сиздерге чоң рахмат мени ушинтип тарбиялаганыңызга. Мен сиздерди жакшы көрөм. Айдын эже, Манзура Кочонова апа, сиздер мени тарбиялаган үчүңөр рахмат. Силерге чоң рахмат. Биз силердин ата-энеңерди абдан жакшы көрөбүз. Силерди ушинтип чоңойтуп, бийге алып барып, студиябызга алып келген үчүн. Бүгүн биздин досторубузга жакшы маанай тартуулап келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Биздин студияга келип, дагы ушундай өнөрүңөрдү тартуулап кетет деген үмүттөбүз. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Аман туруп ала.